Бишкектеги кичи автобустардын айдоочулары милдеттүү түрдөгү камсыздандыруу полисин алуудан баш тартышууда. Мамлекеттик каттоо кызматы бүгүндөн тарта транспорт каражаттарын кайра каттоо боюнча улуттук кампаниясын баштады. Бишкекте тойдон уулангандардын саны 150ден ашты. Түз эфирде күн дарек, студияда Гүлзат Карыбаева, саламатсыздарбы. Бишкектеги маршруттук таксилердин айдоочулары Борбор каланын 12 кичи районуна чогулуп өз талаптарын айтышууда. Алар өкмөттүн милдеттүү камсыздандыруудан өтүү токтомуна бирдиктүү форма тууралуу талапка нааразылык билдиришти. Ошондой эле жүргүнчүлөрдү аялдамадан тышкары жерде токтоп алып түшүрүүгө карата айыппулдун көбөйүшүнө каршылыгын айтышууда. Айдоочулар менен Бишкектин вице-мэри Геннадий Милицкий жана жол кыймылынын коопсуздугун сактоо башкармалыгынын жетекчиси Шайырбек Бупонов жолугушту. Вице-мэр айдоочулардын өкүлдөрүн бүгүн саат 17:00 кабыл алууга даярдыгын билдирип, айдоочулардан ага чейин каттамга чыгып иштеп турушун өтүндү. 2 апрелде Бишкектеги маршруттук таксилердин айдоочулары иш таштап, шаарда автобус, троллейбустар гана иштеп жаткандыктан эл батпай аялдамаларга чогулган адамдар көбөйдү. Айрым такси кызматтары бул учурдан пайдаланып, баштапкы баасын көтөрүп жиберишкен. Бишкекте күн сайын 3000ден ашуун маршруттук такси 119 каттам боюнча эл ташып чыгат. 1 апрелден тарта өкмөттүн 2017 жылдын 25 декабрында кол коюлган токтому күчүнө кирди. Ага ылайык кооптуу жүк ташыгандар менен жүргүнчү ташыгандар милдеттүү түрдө камсыздандыруу полисин алышы керек. Проблемы есть. Давайте сегодня в 5 часов инициативную группу. Көйгөй бар, келгиле 3-4 айдоочудан турган демилгелүү топ түзүңүздөр. Саат 5те жолугуп кантип чечүүнү кеңешели. Жагдай шаар тургундары үчүн ыңгайсыз сабал жаратты. Борбор каладагы аялдамаларда коомдук транспортту күткөн эл толуп бара турчу жерине убагында жете албай, убара тарткандар айдоочулардын мындай кадамына нааразы болууда. 1 сааттан бери машинка күтүп атабыз, машинка жок, келбейт. Айдан 1 саат болуп калды, жумушка кетип, жумуштан кечип атам азыр. Ушурку учурда айнан кичине элди акыйкатын карап койсо болот эле. 3 жолу пересадка менен келатам азыр. Мен 1 саат болду, күткөнүбүзгө маршрутка жок. Канча эл турат, жумушка жете албай. Мамлекеттик каттоо кызматы бүгүндөн тарта транспорт каражаттарын кайра каттоо боюнча улуттук кампаниясын баштап жатат. Өкмөттүн токтомуна ылайык өнөктүк 2-июлга чейин созулат. Транспорт каражаттарынын орточо базар наркына карата бекитилген тарифтик торчо менен аныкталуучу мамлекеттик жыйым 1%дан 0,1% кылдыйлады. Автоунаа эсинин катталган жери боюнча маалыматтын дарек маалымат бюросунда болушу негизги шарттардын бири. Ошондуктан темир тулпарлардын ээлери 119 чалуу борборуна кайрылып, өздөрүнүн жашаган жери боюнча каттоодон өтүп-өтпөгөнүн текшерип алышы зарыл. Мамлекеттик каттоо кызматы автоунаа ээлерин унаа сатууда жана сатып алуу учурунда унааны өз атына каттатууга чакырат. Россиянын Рязань облусунда болгон жол кырсыгында Кыргызстандын 8 жараны оор жаракат алып ооруканага жеткирилди. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыкты. Жол кырсыгы 1 апрелде М5 трассасынын 377 чакырымда болгон. Маалыматка ылайык, Honda кичи автобусу Мордовиядан Москвага баратып, жол боюндагы түркүктү сүзгөн. Кесепетинен 8 адам жаракат алып, алардын бардыгы Кыргызстандын жараны экени аныкталды. Азырынча жабыркагандардын абалы оор, айрымдарына операция жасалды. Ал эми Жалал Абадта болсо адам өмүрүн алган жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан кабарлашты. Кырсык 31 мартта күндүзгү 16:30 чамасында Алабыка районунун Ак Коргон айылында болгон. Анда Hyundai Starex үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу рулду башкара албай машина ала салып кеткен. Окуянын кесепетинен 26 жаштагы кыз каза болду. Ал эми 29 жаштагы келин менен 1 жаштагы ымыркай жабыркап, 30 жаштагы эркек киши оор жаракат алып жандандыруу бөлүмүнө жеткирилген. Жол кырсыгынын видеосу YouTube каналына жарыяланды. Учурда окуя боюнча тиешелүү экспертиза дайындалып, тергөө иштери жүрүп жатат. Бишкекте тойдон уулангандардын саны 150ден ашты. Ордо каладагы Ала Тоо ресторанында 31 мартта болгон тойдон кийин ууланып ооруканага кайрылгандардын саны өсүп жатат. Санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменттен билдиришкендей, кайрылгандардын 89 ооруканага жаткырылды. Алардын 10 Чолпон Ата шаарындагы бейтапканада жатат. 31 мартта Ош, Ысык көл, Нарын жана Жалал Абад аймактарынан келген 200дөй адамдын катышуусунда үйлөнүү той өткөн. Ага баргандар жана ал жерден кешик алып кеткендер тоок этинен ууланган деген божомол бар.
Ресторандын ээлери ууланы боюнча үн каткан жок, учурда текшерүү жүрүүдө. Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык башкармалыгына материалдардын баарын чогултуп берүү тапшырмасы берилди. Санитардык эрежелерди бузгандык үчүн ресторандын жетекчилигине протокол түзүлүп, тойкана убактылуу жабылды. Бишкекте номер 38 мектеп гимназиясынын 8 классынын окуучусу классташын травматикалык тапанчадан атты. Бул тууралуу укук коргоо органдарынан кабарлашты. Окуя бир нече күн мурда болгону такталып жатат. Маалым болгондой, өспүрүм тапанчаны мектепке алып келип, аны классташына мактанып көрсөтөм деп ийнине атып алган. Жабыркаган окуучу ооруканага жаткырылды. Аталган факт боюнча иликтөө иштери жүрүүдө. Тапанчанын уруксаат кагаздары бар экени, окуучу аны тууганынан алганы аныкталды. Европадан Борбор Азия өлкөлөрүнө баңги заттарын ташуу боюнча эл аралык каналдарды табуу жана алдын алуу максатында жүргүзүлгөн ыкчам издөө чараларынын алкагында Бишкек шаарында жана Чүй облусунда Альфа ПВП деп аталган күчтүү таасир берүүчү синтетикалык заттарды саткан кылмыштуу топтун уюштуруучулары кармалды. Бул факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин баңги каражаттарын психотроптук кечирестер заттарды мыйзамсыз даярдоо, сатып алуу, сактоо, ташуу, жөнөтүү, мыйзамсыз өндүрүү же берүү беренесине ылайык кылмыш иши козголду. Жыйынтыгында күчтүү таасир берүүчү синтетикалык заттардын партиясы табылып, мыйзамсыз жүгүртүүдөн алынды. Кармалгандар УКМКнын абагына киргизилип, тергөө иштери уланууда. Нарындын 64 аймагында жаштар үчүн жаңы сейил бак ачылган турат. Мындай жагымдуу кабардын курулуш планы менен вице-премьер-министр Дайыр Кенекеев келип таанышты. План боюнча Жаркараган сквердин айланасы балаты менен курчалып, эс алуу үчүн отургучтар коюлуп, алдында чоң "Мени сүйүктүү нарыным" деген жазуу орнотулат. Ал кечкисин жанып, Теңир Тоо жергесине кирген конокторго дароо көрүнүп турарын билдиришүүдө. Бул бакчаны Нарын шаардык мэриясы демилгелеп, жергиликтүү бюджеттен 1 миллион сомдон ашык акча которулат. Жаркараган жагымдуу бакча күз айлары менен бүтүп ишке берилет. Премьер-министрибиздин фондунан 10 миллион сом белек катары призовой фонд деп коет. Ошол эң биринчи орунду алганда 3 айлыктын негизинде ошол шаар же айыл аймагы же район, ошол ким же область ошону тандап ошол белектер берилмекчи да, конкурс сыяктуу. Бул ошо 3 айлыкты бүткөндөн кийин ошонун жыйынтыгы менен. Жетөгүз районунун Кыргыз-Кытай чектешкен сырт өрөөнүнө кетүүчү жолдордо кар көчкү кесепеттерин алдын алуу иштери тынымсыз жүрүп жатат. Быйыл аталган аймакта түшкөн кардын калыңдыгы аз, бирок ага карабастан басылбаган борон, катуу шамалдан улам тазаланган жолду кайра кар үйлөп, арвын түшкө салууда. Мындан улам Барскоо-Накшыйра-Куна жолун тазалоо иштери тынымсыз жүрүп, адистер атайын оор техниканын жардамы менен унаа каттамы күнү-түнү туруктуу иштешин камсыз кылууда. Өтө кооптуу кар көчкү коркунучу бар. Сөөк ашуусу деңиз деңгээлинен 4000 метр бийиктикте. Бул ашуунун 3-4 участогунда кар көчкү түшүп кетүү коркунучу май айынын аягына чейин сакталат. Белгилей кетсек, Барскоо-Накшыйра-Куна жолу аркылуу бир катар чек ара тозотторуна жана сырт өрөөнүндөгү айыл кыштоолорго жергиликтүү эл каттап турушат. Түнкүсүн ушу штурмовой берип, МЧС тарабынан эскертүү берилгенде түнкүсүн жүрбөгүлө деп айтып атабыз мындай. Анан бирок эми ар кандай болот экен, тала жеринде жана кашарлардан болбой эле чыгып алышат экен. Борбор калаада хоккей боюнча өлкө биринчилиги өтөт. Бул тууралуу Кыргызстандын хоккей федерациясынан билдиришти. Белдеш 5 апрелден 8 апрелге чейин болот. Анда Нарындын Дордой, Кеңеш учкучтары, Ысык көлдүн Чолпон Ата жана Бишкектин КТЖ командалары күч сынашат. Чемпионаттын соңунда мыкты спортчулар өлкөнүн курама командасына тандалат. Спорттук иш-чараны уюштурууга мамлекет тарабынан 127 000 сом бөлүнгөн. Сиздер жаңылыктардын түшкө чыгарылышы менен тааныштыңыздар. Мен сиздер менен саат 5-те жолугушам. Биздин канал менен бирге болуңуздар.